Assalamu alaikum mekендештер. Бир канча күндөн бери чоң резонанстуу жагдайга туш болуп отурабыз. Тагыраак айтканда, учурдагы Кыргыз өлкөсүнүн экинчи кишиси болуп эсептелген. Башкача айтканда, президенттен кийинки инсан журтчулукка күзгү боло турган мурда премьер-министр деп аталып келген. Азыркы тил менен айтканда, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров боюнча сөз айтмакчыбыз. Бул жерде маселе, мен баса белгилеп айтам. Бул окуя кече жакында болдубу, же болбосо бир топ жыл мурда болдубу, бул эч кандай айырмасы жок. Кантсе дагы ошол окуя болгон. Кайсыл окуя дей турган болсоңуздар, жогоруда айтылган биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маркум Камчы Көлбаевдин апасынын, биз туура эле түшүнгөн болсок, тасмада көрүнүп тургандай 70 жылдык маареке тоюнда катышканын көрүүгө болот. Ал жерде сөз сүйлөп, жакын кишиси катары же болбосо сыйлуу коногу катары дагы байкоого болот. Ошону менен бирге эле башка аттуу баштуу кишилер дагы ал жерде катышканы белгилүү. Анан дагы кээ бир кишилердин айтуусу боюнча чакырылган тойго барды, тойго чакырса барып койсо эмне болот эле деген дагы чийки түшүнүктөр менен өз пикирлерин айтып атышат. Урматтуу мекендештер, бул туура эмес көз караш. Кантсе дагы бул киши жөнөкөй катардагы кыргыздын жараны эмес, сиз менен бизден өзгөчөлөнүп, чоң статуска ээ инсандардын баш сабында турат. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын учурдагы премьер-министри. Азыркы тил менен айтканда, министрлер кабинетинин төрагасы. Бул киши кантсе дагы бара турган жерге барыш керек, барбай турган жерге эч кандай басып барбаш керек. Бара турган жер, анан барбай турган жер болот. Кече жакында эле министрлер кабинетинин биринчи орун басары, ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы урматтуу генерал байкебиз Камчыбек Кыдыршаевдин соңку билдирүүсүндө дагы баса белгилеп айтып өткөн. Анын билдирүүсүндө эмнелер айтылды? Кирим төбөлдөргө аралашкан, ошондой эле коррупция менен шугурланган кишилердин табакташы болгон. Алар менен кайсы бир деңгээлде кандай гана болбосун мамилеси боло турган болсо, чиновниктер болобу, же болбосо катардагы кыргыздын жараны болобу, баары чекеден мыйзамдын чегинде гана жоопко тартылат, өз жазасын алат дегендей сөзүн баса белгилеп айтканын баарыбыз билебиз. Эми ушундай сөздөрдү уккандан кийин кыргыз элинин дээрлиги кулак төшөп, азыркы бийликтен кандай иш-аракеттер көрүлөт, ошону чыдамсыздык менен, сара эсеп салуу менен тыңдап турган учуру. Тиягын аңтарып, бул жагын аңтарып, жакшы жагына жоруйун деп дагы түз көз караш менен карай турган болсок дагы эч кандай мүмкүн эмес деген жыйынтыкка келебиз. Анткени коррупция менен күрөшөбүз. Бандитизм деген биздин өлкөдө болбойт. Баардыгы мыйзамдын чегинде гана иштер жүргүзүлөт деген принциптер менен учурдагы бийлик сөз айтканы менен өзлөрүнүн командасындагы президенттен кийинки кызматта турган кишинин бул кылык жоруктары алардын иш-аракеттерине карама каршы болуп эсептелет. Мен ойлойт элем, булардын кадамы байсалдуу боло турган болсо, чындап мамлекет үчүн коррупцияны жоготуп, бандитизмдин тамыры менен кырга турган чын жүрөктөгү максаттары боло турган болсо, Акылбек Жапаров боюнча тыкыр иш жүргүзүш керек. Ал кишинин өз билемдик, өтүгүн төргө илемдик жоруктары эч качан кыргыз эли үчүн, мамлекеттин эртеңи үчүн абийир алып келбейт. Бул боюнча кабыз адилет кадамдарды шилтеп, коомчулуктун алдында ачык айкын иликтеп, баарына белгилүү жыйынтыктарды көрсөтүш керек. Акылбек Жапаровдун
ошол резонанстуу жорукторунан кийин эң эле бери жагы дегенде министрлер кабинетинин төрагасы катары мындан ары иштегенге эч кандай укугу жок.